Арбаңыздар туугандар, сиздер менен эл жүрөк. Бүгүн мен сиздерге абдан бир пайдалуу программа тууралуу маалымат берейин деп чечтим. Азыркы заманда, тактап айтканда, технологиянын заманында ар бир 3 кишинин экөөсүндө ноутбук же компьютер бар. Бирок ар бирибиз эле клавиатуранын үстүндө ылдам жана туура иштей албайбыз. Башкача айтканда тез тере албайбыз. Бир маалыматтарды тез ылдам жаза албайбыз. Ошого машыктыруучу атайын бир программа бар. Ал программанын аталышы Stamina деп аталат. Stamina. Бул сайтка кирсеңиздер чыгат бажырайып. Ушул программаны көчүрүп аласыздар. Бул программаны көчүрүп алуу эч кандай деле кыйынчылыкты талап этпейт. Сайтка киресиздер. Мен ссылканы видеонун астына кымтып коем. Анан бул жерден көчүрүп, бул жерде түрлөр турат, тилдердин түрлөрү турат. Англис тили турат, немис тили, итальян, француз, Болгария, ар кандай тилдер турат. Бирок бизге азыр керектүүсү орус тили. Мынакей орус тилин бул жерден көчүрөсүз. Ссылканы бассаңыз, скачать дегенди бассаңыз эле мынакей бул жака кетет. Көчүрүп, мен буга чейин көчүрүп алгам, мага кереги жок буну көчүрүү. Буга чейин көчүрүп мен орнотуп алганмын. Көчүрүп орнотуп алуу андай деле көп убакыт талап этпейт. Көп болсо 2 мүнөт. Мен 1 мүнөткө жетпеген убакытта эле көчүрүп алдым. Мынакей бул жерде турат. Кирсек, мынакей запустить көчүрүп алабыз ушинтип. Мен буга чейин көчүрүп алгам. Азыр мен сиздерге ошол программанын үстүндө кантип иштөөнү көрсөтүп берем. Мына бул жерде турат. Ачам бул программаны. Пробелди бассам, мынакей ушундай пробелди бассам башталат. Искать бассам токтойт. Азыр мен бул жерде музыкасын өчүрүп таштайм. Бул программа бизди кантип клавиатуранын үстүндө туура иштөөгө жана ылдам терүүгө үйрөтөт. Клавиатуранын үстүндөгү баскычтар же башкача айтканда ар бир манжага клавиатуранын үстүндө өзүнө тиешелүү аймак бар да. Мисалы үчүн мынакей бул жашыл сызык сиздерге кандай көрүнүп жатат? Мынакей бул жашыл сызыктын оң жагы чыпалакка тиешелүү манжа аймакта чыпалакка тиешелүү. Бул жер ортого тиешелүү. Бул жер болсо жок, бул жер аты жокко тиешелүү. Бул жер ортого тиешелүү. А бул 8 баскыч оң колдун сөөмөйүнө тиешелүү. Сол кол деле ушундай мынакей сөөмөйгө тиешелүү жер, ортого тиешелүү жер, аты жокко тиешелүү, а бул жагы болсо чыпалакка тиешелүү. Азыр мен сиздерге сүрөтүн да көрсөтүп берем, мынакей. Жок, бул эмес. Мынакей ар бир манжанын өзүнүн аймагы мынакей. Жашыл бул жак чыпалактыкы, сары аты жоктуку, оң колдун аты жогу. Бул жер ортонуку көк, бул жер оң колдун сөөмөйүнүкү. Бул жактагы мынакей сөөмөйдүкү бул көгүш. Сыя көк дейбизби? Бул сары. Жашыл деп коелу буну, жашыл деп. Жашыл сөөмөйдүкү, сары ортонуку, көк аты жоктуку, а бул жак болсо чыпалактыкы. Мен шрифти буларды деле чыпалак менен башкарам. Ушундай. Ал эми азыр мен сиздерге дагы көрсөтөм. Биринчи адегенде клавиатуранын үстүнө колду туура коюуну үйрөнүп алышыбыз керек. Мынакей колду мындай сүрөттөгүдөй коюш керек. Азыр башка сүрөтүн ачайын мен сиздерге. Мынакей колду туура коюуну ушул жерден үйрөнөбүз.
бул жерге сөөмөй кетет, оң колдун сөөмөйүн коебуз. Бул жерге ортону коебуз, бул жерге аты жокту, бул жерге чыпалакты коебуз. Бул жакта деле ошондой сөөмөй, орто, аты жок, чыпалакты коебуз. Ушундай биринчи туура коюп алабыз өзүнүн аймактарыны. Анан пробелди бассак, мынакей башталат. Ой. Ушинтип терип кете беребиз мынакей. Мен баарын терип көрсөтүп берейин азыр. Улам жаңылган сайын ар кандай кызыктуу үндөр чыгат мынакей. Мышыктын миялганы, иттин капканы чыгат. Мынакей ушинтип терип кете бересиздер. Тигил жакта ар кандай режимдер да бар. Бирок сиздер үчүн эң жаңы баштап аткандар үчүн баштан баштаган эле туура го деп ойлойм. Мен бул программаны көчүргөнүмө бир жума болду, көп болгон жок. Мен деле башында билчү эмесмин. Интернеттен ушул программа тууралуу маалымат алгандан кийин дароо эле көчүрдүм дагы, анан ушул программанын үстүндө иштеп баштадым. Абдан жардамын берип атат мага. Ушул программанын жардамы менен мен ылдам жана клавиатураны карабай туура терүүгө үйрөнүп калдым. Мынакей азыр мен шыпылдатып эле терип атам. Мен бул мынчалык бат терчү эмесмин. Бирок кичине жаңылуулар бар менде деле, катачылыктар бар. Аны дагы бул программа тууралуу айта кетсем, бул программанын үстүндө күнүгө жөн гана 15 мүнөт эле иштеңиз, анчалык деле убакытыңызды коротпой деле койсоңуз болот. Кааласаңыз кечке деле иштей берсеңиз болот, чектөө жок. Бирок баягы иши көп адамдар болот, убактысы жок адамдар болот. Ошолорго күнүгө болгону 15 мүнөтүңүздү сарптаңыз, ашып кетсе. Ошентип 2 жума бул программанын үстүндө иштесеңиз, сиз 2 жумадан кийин көзүңүздү жумуп туруп деле бардык маалыматтарды угуп аткан, кулагыңызга бирөө айтып аткан маалыматтарды жазып кала аласыз. Албетте баарыбыз эле каалайбыз да ошондой жазууну, туурабы? Анда эмесе ким ушундай тез жана ылдам, катасыз, туура жазууну каалаган болсо, мен ушул программаны сунуштайм. Албетте бүгүндөн, азыртан баштап сөзсүз көчүрүңүздөр жана бүгүндөн баштап колдоно баштаңыздар. Бул программанын эч кандай зыяны жок. Вирус, сайтта вирус бар деп коркпой эле коюңуздар, эч кандай вирус жок. Абдан пайдалуу, жашоодо абдан керектүү нерсе. Биз адам баласы ушу клавиатураларды карап отуруп эле убактысын өткөрүп жиберет да, бир нерсе терип атыпчы. Ушул программаны машыгып үйрөнүп алсак, биздин 50% убактыбызды үнөмдөй турган жакшы, пайдалуу бир өнөр десем жаңылышпайм. Туугандар, мен сиздерге ушул программаны сунуштайм. Мынакей Лола, Вова, Лава. Мынакей ар бир жаңылыштарда ар кандай кызыктуу үндөр чыгат экен, күлкүлүү. Мен жаңы баштаганда абдан күлүп да жибергем болчумун. Албетте жаңы баштаганда абдан ыңгайсыз болот. Мен деле мурун эки эле манжа менен терип көнүп алгандыктан мага ыңгайсыз болду. Башында билген жокмун бул сызыктардын ар бир манжага тиешелүү аймак бар экенин мурун уккам, бирок кайсыл аймак кайсыл манжага тиешелүү экенин билчү эмесмин. Башында 2 күндөн кийин байкадым окшойт бул сызыктарды. Ага чейин байкабай эле кайсыл манжага, кайсыл тамга туш келсе эле басып эле тере берген болчумун. Андан кийин 2 күндөн кийин байкап эле
анан ушундай бөлүнүп турбайт, демек бул аймак бул сөөмөйдүк экен, бул чыпалактык экен деп бөлүп алдым дагы, анан колду туура коюуну үйрөнүп алып эле анан тере баштадым. Азыр колумда көнүп калды, көнүп калгандан кийин абдан ыңгайлуу экен. Какая прелесть. Терип бүттүм мынакей. 4 время 5 мүнөт. Ылдамдыгым минутасына 103 клавиатураны басым окшойт. 7%, 7,3% жаңылыштыгым бар. Ушундай аягында ушундай чыгат. Кийинки режимди башташ үчүн ушун эле улам басып пробелди бассак мынакей ылар чыгат. Теребиз бул жактан деле. Ушинтип терип кете бересиздер. Тонкая, однако, работа. Мен азыр ошол туугандар ушундай жакшы бир программа тууралуу маалымат алдык. Мен ойлойм эми сиздер ылдам терүүгө үйрөнөсүздөр. Ар бирибизге керектүү бул нерсе. Азыркы заманда керектүү бир өнөр бул өзүнчө. Сөзсүз көчүрүңүздөр жана ылдам, таза, так убакытты үнөмдөгөнгө үйрөнүңүздөр, так ылдам терүүгө үйрөнүңүздөр. Сиздер менен мен эл жүрөк болдум. Бул видео сизге жардам берип, же сизге жаккан болсо, албетте сөзсүз көктөп коюңуздар. Сиздерден сунуш, ой пикирлер болсо, суроолор болсо, ылдый жакка жазыңыздар. Кийинки видеого чейин жакшы калыңыздар.